Бүгүнкү күндө баардыгыбыз жалпылай биргеликте чогуу китеп окуп атабыз. Китепте чындап эле бизге керектүү, биздин жашообузга бир туура багытты көрсөтүүчү терең маанилер жазылыптыр. Ал жакта ушу баардык өлкөнүн өнүгүүсүнө эң биринчи бул биримдик максат болуш керек экенин түшүндүрүптүр да. Баардыгыбыз эгер биригип, биздин максатыбыз ушул өлкөнү өнүктүрөлү, ушул өлкөбүз өнүксө биздин жашообуз анда жаркын болот деген максат болсо, анда чынында эле ошондой өнүккөн мамлекетте жашагандардан болот экенбиз да. Алдыга умтулгандардан болсо, чынында эле ар бир инсан алдыга умтулгандардан, өзүнүн өлкөсүнө бир пайда тийгизе тургандардан болсо, анда жаркын келечек чынында эле биздин алдыбызда болуп турат. Финляндиянын өнүгүү тарыхында ошол китепти окуу менен бирге келечекти кантип өзүбүздүн келечекти эгер тунук мындай жаркын көргүбүз келсе, азыр өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек да. Бул китептеги жаккан нерсеси мага ошол өлкөдөгү адамдардын бири бирине болгон сый урматы, ишеними артып, ошол бири бирине болгон ишеничи биринчи орунда тургандыгы мага аябай таасир кылды деп ойлойм. Чүй элдери бизге үлгү боло турган, бизге эмес башкаларга да үлгү боло турган мамлекет экен. Анан мен булардан балаган нерсем бул коррупциябыз өлкө экен. Булар рейтинг боюнча коррупция экинчи орунда турат экен. Билимге ээ болгону, анан ата-эне окуучулардын бири бирине болгон сый мамилеси, ушул жагын мен өзүмө жакшы жактарын ушул сапаттарды бааладым. Алар аябай ынтымактуу, достуу, аяктан тазалыкты аябай жакшы сакташыптыр. Мага жакканы аяктан да китепти да жакшы баалап, жакшы окушушкен. Китепти окушуңарды каалайм, мен дагы жакшы китеп экен. Финляндия аябай өнүккөн өлкө экен. Бул өлкөдө баары бири-бирине ишеничтүү өлкө экен. Адамдар бири-бирине абдан ишенет экен. Анан биздин кыргыздар да ушинтип бири-бирине ишенсек жакшы болот эле. Биздин президентибиз дагы бизге ишенип, биз ага ишенсек, биз ошондо Кыргызстан өнүгөбү деп ойлойм да менчи. Бул Финляндия абдан таза өлкөлөрдүн бири экен. Биз дагы кыргыздар өзүбүз таза Кыргызстандагы болмокпуз, болгону биз хакырын түкүрүнбөй жүрсөк, өзүбүздү жакшы алып жүрсөк, Кыргызстан өнүгөт деп ойлойм да ошого. Биякта тамак аштары да жакшы экен. Эжеге рахмат айта кетейинби? Финляндияда эле калыштыбыз керек азыр. Даже балдар Финляндияга кыздарын алыш керек дегендей да сөз чыга баштады. 3 күндүк лагерден ушу неме алдыга умтулуу, ийгиликке жетүү деген, кантип жетүү дегенди үйрөндүм. Ошо жакшы китептер сунуштап кетти, ошо жакшы китептерди окуганга аракет кылайын. Лагерге келип атам. Ойлогом биякта окубасам да посторонний болуп калымбы депчи. Жок, жакшы экен, баары менен таанышып калдым. Анан кийин биякта лагердеги эжелердин, байкелердин айткандары өлө таасирдүү болду деп ойлойм. Айткан китептерди айткан ошол китептер аябай жакты. Стимул алсак болот деп ойлойм.